Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Excel боюнча сабактарыбызды улантабыз. Бүгүн 3-чү сабак. Буга чейинки сабакта эсиңиздерде болгон болсо, негизги бети, главная деген бети менен таанышканбыз. Азыр болсо ошол жерден ары карай улантабыз. Бизде Excel'да 2 бет ачкан болчубуз. Эсиңиздерде болсо, плюсту басып, новый листтеп, дагы кошуп кете берсеңиздер болот. Бирок азыр биз негизги беттеги бул расписание деп түзүп койдук эле, бирок эми албетте расписание эмес бул. Анткени бул жерде көптөгөн нерселерди көрсөтүп беребиз. Бул мына главная бөлүгүнө келгенде, эң эле биринчи бул жерде буфер обмена деген бөлүгү турат. Негизи буфер обменаны мен бул жактан көп колдоно бербейм. Бирок буларды мындай клавиатурадан кыска жолдор менен колдонсок да болот экенин көрсөтүп өтөбүз. Мисалы бул дүйшөмбү деген жерге келип турганда, бул кайчы вырезать дегенди билдирет. Муну бассаңыз мындай кылып кесип алат. Андан кийин мисалы каалаган бир жерге келип туруп, бул жерде вставить дегенди бассаңыз, ушул жерге алып келип түшүрүп коет. Муну артка алып турам. Вырезать деп алдык. Эми бул жерге алып келип таштоонун дагы бир жолу клавиатурадан Ctrl, анан англисче V тамгасын, кыргызча M'ны бассаңыз дагы мындай кылып алып келип таштайт. Дагы бир жолу мышканын оң жагын басып туруп, анан бул жерден ушул нерсени вставить дегенди бассаңыз дагы, бул дагы ушул жерге алып келип коюп берет. Демек, бир канча жолдору бар экен. Сизге ыңгайлуу болгонун көбүнчө жаңы үйрөнүп жаткан учурда бул ушул жердеги мындай визуалдык көрүнүштөгү нерселерди колдонсоңуздар жакшы болот. Дүйшөмбү, шейшемби деген экөөнү белгилеп алып туруп, бул кайчынын алдында турган копировать деген мына жанында да чыгып атат. Копировать Ctrl плюс С дейт. Демек, Ctrl менен S'ны басыш керек деген сөз. Муну бассаңыз, экөөнү белгилеп алган болду. Бул жерге келип туруп, баягыдай эле Ctrl V'ны бассаңыз, бул экөөнү копиялап, көбөйтүп, бул жака таштап берип атат. Буларды да кайра артка алып турабыз. Демек, ошол буфер обмена деген жери ушул ишке жарайт экен. Эми болсо бул жерде формат по убрацу деген калды. Ушуну кандай кылып колдонобуз? Мисалы, дүйшөмбү, шейшемби деп жаңыдан жаздык. Бирок биздин жаңы жазганыбыздын форматы ушулардын, могулардын образына окшош болушун каалап жатабыз. Мисалы, муну башка бирөөлөр жасаган дейли. Бул жерде дагы өңү мындай болсун, бул жактагынын өңү болсо мындай болсун. Бизге дал ушул керек болуп жатат. Мунун баарын бирден жасаш бизге бир аз түйшүк алып келет. Ушул жерге окшош болушун кааласак, мындай кылып белгилеп алып, щеткага окшогон нерсени басабыз буфер обменадан. Анан келип туруп мындай кылып тартып койсок, бул жердеги эле нерселерди мына бизге дагы дал ошондой кылып жасап берет. Бул жерге да келип туруп, азыр шаршемби деп жаза турган болсок, ушундай көк түс менен жазылып калат. Анткени бул жактын ошол стилдик образын бул жерге көчүрүп алган болдук. Аны ушуну менен көчүрүп алабыз. Аны көчүрүп алуу үчүн сөзсүз мынтип мышка менен белгилеп алабыз да, анан муну басып, анан бул жакты көздөп мынтип кайра коюп коебуз. Муну дагы азыр биз удалить этип салалы, мунун кереги жок. Главныйда ушул буфер обмена бөлүгүн көргөн болдук. Дагы бир чоң бөлүк бул шрифт бөлүгү. Бул жердеги негизги шрифттер менен иштейбиз. Мисалы, азыр биз бул Microsoft Office'тин демейки шрифти, бул калибри менен иштеп жатабыз. Ар кандай шарттарда башка бир шрифттер менен иштегенге туура келет. Ошол учурларда бул жактан каалаган бирин алып колдонсок болот. Мисалы, азыр Cambria деген коюп койдук. Же болбосо баягы эски стандартта Times New Roman деген бар эле, аны колдонсок болот. Ошентип эле мындай кылып туруп, бул жерди бассак, Excel ушул биринчи листтин баардык бетин тандап берет. Андан кийин Times New Roman деп койсок, ошонун баарын өткөрүп салат. Андан кийин, мисалы, бул таблицанын ичиндеги шрифттердин размерин чоңойткубуз келсе, ушул жерде турган мынакей размер шрифта дегенди
мындай кылып басып алып каалагандай чоңойтсок болот. Мисалы 14 кылып чоңойтуп коелу. Мындай болуп батпай калган кезде бардыгын тең батыруу үчүн мынтип алфавит турган жерден мындай мышкабыз ылдый караган стрелка болгондо мынтип белгилеп бул жакка келебиз да. Анан акыркы же любой бир жеринен мындай эки тамганын кошулган жерин карап туруп мындай плюс чыкканда ошонун үстүнө эки жолу тез бассак мындай болуп ар бири өзүнүн размери менен келип калат. Же болбосо дагы бир жолу бар. Ошол жерден кармап туруп мындай кылып тууралап койсок ширина 15-43 пиксель деген 112 пиксель ошол ширинаны көрсөтүп турат пиксель менен. Мынакей 112 пиксель кылып мындай кылып койсок ошол биз белгилегендин бардыгы бирдей. Ошол 112 пиксель болуп калды мынакей. 115 болсун, мисалы 115 пиксель болгондо дагы бир аз чоңойгон болду. Байкасаңыздар биз бул жерди белгилеп алган эмеспиз, номер бөлүгү ошол бойдон калып атат. Ошол эле учурда бир жерди белгилеп туруп бул чоңураак аны бассак размери чоңоет, жанындагысын бассак кайра кичирейет. Андан кийин мисалы бул жер азыр Ж деген базылып турат. Бул жирный деген сөз. Же болбосо bold деп коет англисче. Мына Ctrl B баскычын бассак дагы болот. Мынакей азыр бул bold'ду алып салдык. Кайра бассак bold болуп калат. Ошол эле жерде бул жерде К деген бар. Курсив деп коет. Мындай оң тараптуу көздөй ийилип турушун кааласак, кол жазма сыяктуу көрүнөт. Курсив кылып белгилейбиз. Италик деп да коюшат. Ошон үчүн Ctrl плюс И баскычы менен турат англисче И. Андан кийин Ч дегени бар. Асты чийилип турушун, мындай астында сызык болушун кааласак, муну бассак болот. Мынакей мындай нерсе пайда болду. Астыларынын бардыгы сызык болуп чийилип турат. Анан буларды алып салсак, кайра мындай кадимкидей көрүнүп калат. Андан кийинки ошол эле жерде, ошол шрифт бөлүгүндө мындай таблицалар менен иштеп аткан учурда Excel'de мындай бул жердагы таблица болуп сызык көрүнүп турганы менен муну өзүбүз атайын таблицаны белгилебесек, кагазга чыкканда бул актай эле кагаз болуп, таблица жок эле кагаз болуп чыгат. Мисалы, ошондой кылып белгилөө үчүн ошол шрифт бөлүгүндө бул чынын жанындагы бул жерди карасак, мына граница деп турат. Ушул белгиленген жерди сызыктар менен белгилеп алышыбызды ушул жерден белгилеп алсак болот. Көбүнчө все границы деген менен белгилейбиз. Бул бардык жагын мындай кылып белгилеп берет. Артка алып туралы дагы башкаларын дагы көрөлү. Толстые внешние границы деген бар. Жоон мындай сырткы чектерди. Мунун ичи ак болуп, болгону сырты гана мындай жоон кара сызык менен көрүнөт. Башка бардык түрлөрүн ушул жерден колдонсоңуз болот. Андан кийин болсо дал эле ушул жерде цвет шрифта деген бар. Ушул моул түстөрдүн өңүн кандай болушун кааласак, мына ушул цвет шрифтаны колдонобуз. Мисалы азыр биздики баары тең мындай көк болсун. Шрифти эмес, ушул жазылган жердин аркасын кандай түстө болушун кааласак, мисалы ушул жогорку бөлүгү астынан бир аз айырмаланып турсун десек, бул жактан белгилеп алсак туура болот. Мындай кылып жакшы көрүнбөй калды, кичине коюураак түс коелу. Ооба, мынакей аркасы сары, тексттердин шрифти болсо көк болуп турат. Дагы ачыгыраак көрүнгүдөй көк кылалы. Мынакей мындай болсун. Демек, ушинтип тууралап иштесек болот экен. Бул негизги шрифт бөлүгү болду. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, бул главная бөлүгү абдан чоң бир бөлүк болгондугу үчүн азыр биз ошол буфер обмена жана шрифт бөлүгү менен токтотолу. Кийинки аптадагы сабагыбызда выравнивание число деген дагы ошол главная бетиндеги, главная бөлүгүндөгү калган бөлүктөрү менен дагы кеңири таанышабыз. Эгерде видео сизге жаккан болсо лайк басыңыз, башка досторуңузга жөнөтүңүз. Бул сабактар акысыз. Көрүңүздөр, пайдаланыңыздар, үйрөнүңүздөр. Өзүңүздү өнүктүрүңүз жана өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуңуз.